Тактап айтканда 3000 сом, 5000 сом деген айып пулдар кыскартылып, 1000 сом айып пулга өзгөртүлдү. Анан сиз айтып аткандай бүгүнкү күндө, бүгүнкү коомдо бул дагы зарылчылыктан чыгып аткан мыйзам деп эсептейбиз. Анткени мугалимге болгон мамилелерди биз көрүп атабыз. Бул 2-3 жолку жазалган эле эмес, бир топ көп көйгөйлөр бар бул боюнча мектептерде. Биз эл кыдырып келип атканда дагы ушул көйгөйлөрдү айтып атышат. Ар бир нерсени өзүнүн убагында кандайдыр бир деңгээлде токтотуп койбосо, бул нерсе эртең дагы өрчүп кетет. Мугалим дагы адам, мугалим дагы ата, мугалим дагы эне деп ойлойм. Себеби бизде өзүңүздөр билесиздер, сиз туура айтып атасыз. Биз мурдагыдай мугалимге болгон мамилебиз менен аябай чоң тарбия алып чоңойгонбуз. Бирок азыр